بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбыз тулантабыз. Бүгінгі өтіп тұрған сабағыбыз дем салуучу дарыгер бейтаптын ооруп жаткан адамдын абалдарына көз салуусу. Мураату табиб ли ахвалил марад. Негизинен дагы бир маселе, дем салуучу адам же дарыгер ооруп жаткан бейтаптын оорусуна көз салыш керек. Анын оорусу 4 абалдан болот. Мындайча айтканда, ولما كان للمرض 4 أحوال. Эң биринчи абал бул иптидаун, оорунун башталышы. Андан кийин суудун, андан кийин оорунун көтөрүлүүсү, козголуусу, күчөп башталышы, же болсо күчөгөн кези десек де болот. Андан кийин инхитат, оору жанакындай күчөгөн оору түшүп бараткан абалы. Андан кийин интиха, андан кийин оорунун токтоосу. تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض. Негизинен дарыгер оорунун бардык абалдарына көз салыш керек. Бима юнасибуха ва ялиqu биха. Оору кандай болсо, абалына жараша ошондой шартта дарылоо жүргүзүш керек. ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. Ар абалда дарылоо процесси, же болсо дарылаган абал кандай талап кылынса, ошол дарыланган абалына жараша туура дарылоо жүргүзүүсү шарт. فإذا رأى في ابتداء المرض أن طبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات. Демек, оорунун эң биринчи абалы, эң баштапкы абал. Мисалы, кээ бир адамдар, мисал келтире турган болсо, жанакындай жин оорусун деп коеюн. Кээ бир адамдар жин оорусу менен ооруп жаткан эң биринчи абалдарына душ келип калышы мүмкүн. Мисалы, бизге келип дем салдырганда эң биринчи абалы кандай болушу мүмкүн? Эң биринчи абалы, бул адам акыркы күндөрү көп ойго батып калышы мүмкүн. Же кыжалат боло бериши мүмкүн, жөндөн жөн эле. Өзү билет, сезет ал кыжалат болгондугу себепсиз экен. Себептүү нерсе менен кыжалат болсо түшүнүктүү, бирок ал себепсиз нерсеге кыжалат болуп жатканын сезип калышы мүмкүн. Демек, бул жин оорусунун баштапкы абалы. Ал эми күчөгөн абалы, бул адам жанакындай кыйкырынып, урушуп, ачууланып, көздөрү кызарып, же болбосо көздөрү жанакындай өзүнүн адамдын көзүнө окшобой башкача абалга айланып калуусу. Демек, жоошуп калган кези дем салаткандан кийин мурдагы кыйкырынган абалынан өтүп, жоош болуп, кыйкырышпай, урушпай отуруп калуусу бул оорунун демек түшүп бараткан абалы. Анан эми оору толугу менен кеткенден кийин бул адам өзүнө келип калуусу. Демек, Ибн Кайим рахимахулла Тибб Набавийде ошол оорунун 4 абалына көз салып жатат. Айтат: негизинен анна табиата мухтажатун иля ма юхаррикул фадалат. Негизинен табиатта адамдын негизги ичиндеги организмин ойготуп, аны кыймылдатканга ар кандай бир эксперименттер, ар кандай бир жанакында дарыгердин кылып жаткан амалдарына муктаж. Мисалы, жанакындай
тамактарды бериш керек, этти бериш керек. Өзгөчө биз айттык жанакындай койдун эти эң жакшы. Азыктарды бериш керек. Демек, азыктардан баштоосу бул адамдын организминин жанакындай вирустар менен күрөшкөнгө даярдык болуусу. Мисалы мен да бир табигый бир жашоодо бир мисалды алып айтып кетсем. Мисалы көп адамдар азыр мындай вирус дегенди кайсы бир деңгээлде түшүнөт, бирок кайсы бир деңгээлде түшүнбөй калышы мүмкүн. Вирус деген бар бизде, организмде. Жана бактерия деген бар организмде. Жана биздин иммунитет абалы бар. Демек, иммунитет деген бир маселе бар. Бул биздин организмибиздеги бизди кубаттап, биздин коргоп жаткан нерсе бул иммунитет. Андан кийин бактерия болот, андан кийин вирус деген болот. Мисал келтирелик. Бир адамга бир вирус жугуп калды. Бир вирус менен ооруп жатат. Бирок бир вирус менен ооруганда эле ал адам дароо антибиотиктерди колдонот. Антибиотик айтып жатпак, бул өтө зыян. Эмнеге? Себеби дегенде организминде анын иммунитети ошол вирус менен күрөшкөнгө аракет кылып жатат өзү. Бирок баардык күчүн жумшай албай турган кези. Себеби дегенде организм алсыз. Андан кийин антибиотик сайганда же ошону ичкенде организмди тагыраак айтканда иммунитетти зордоп баштайбыз. Ошол вирус менен күрөштүп. Бирок вирус менен күрөшкөнгө анын күчү жетпейт. Эмнеге? Анын тегерегинде бактериялар жанчып атат. Анын тегерегинде бактериялар аны иммунитетти кыйнап атат. Ошол үчүн биз эгерде ошол адамдын организми күчтүү болсо, биз ага азыктар бериш керекпиз. Мисалы, койдун этин бериш керекпиз. Жылкынын этин бериш керекпиз. Ошондой эле азыктардан тиминди беришсек, кысталь хинтти берсек, айтор ошол азыктар, хелбаны берсек, бул азыктар эмне менен күрөшөт? Азыктар эч качан вирус менен күрөшө албайт. Бирок азыктардын эң пайдасы мындай иммунитетти бир аз болсо дагы эс алдырып, жанакындай тыныгып калуусуна жаран берет. Ал азыктар келип туруп бактерияларды жейт. Бактерияларды ошолор менен күрөшөт. Иммунитет эс алып турат. Анан бактериялар жоголгондон кийин иммунитет өз күчүнө келет дагы, анан вирус менен күрөшөт. Экинчи раунд ачылат. Демек, биринчи раундда иммунитет вирусу жеңе албашы мүмкүн. Неге? Анткени бактериялар тоскоолдук кылып жатат. Ал бактерияларды эмне жеген экен? Мына шарияттагы туура тамактануу. Туура тамактануу, белок. Этте белок көп бул. Кальцийни алыш керекпиз. Калийни алыш керекпиз. Натрийни алыш керекпиз. Мына ошол баардык нерселерди биз метаболизм жолу менен айтканбыз, катаболизм. Ошол үчүн ошол жолу менен биз алсак, ошондо биздин иммунитет эс алат дагы, андан кийин экинчи раундда вирус менен күрөшкөнгө даярдык калат. Бирок эмнеге күрөштүрө албайт аны вирус менен? Бактериялар ортого чыгып, аны кыйнап коёт. Демек, азык бул оорунун башталышына эң негизги пайда. Ошол нерсе пайда. Азыкты берип туруп, бактерияны жоготуп туруп, андан кийин вируска жол ачыш керек. Вирусту анан кийин керек болсо жанакындай тазалануу жолу менен вирустарды чыгарсак болот. Тазалануу жолдорун жанагы хиджама, тердеп, вирус тердегенде да чыгат. Жанакындай парга отуруш керек, чуркаш керек. Демек, кыймыл менен вирус тез чыгат. Ал эми кыймыл жок болсо, вирус ошол жерде кала берет. Эмне себептен уйдун этин зыян деп жатабыз? Анткени уйда көп кыймыл жок дагы, анын эти суук келет, вирустар ошол этинде кала берет. Ошол үчүн вирустар жоголбойт суукта. Анын эти суук келет, жана кыймыл жок. Жылкыда ал дайыма чуркап жүргөндүгү үчүн ал жерде вирус деле калбайт. Эмнеге? Тер дегенде ал тазаланат. Демек,
ويستفرغها لنضجها بادر إليه. Демек, жанакынтип өзүнүн азыктары менен даярдык күткөндөн кийин организм, андан кийин вирустарды жоготуу жолуна түшкөндө, тамагы сиңгенде, ошо азыктар сиңгенден кийин, андан кийин аны чыгарганга аракет кылыш керекпиз. Дароо эле мен айтат элем, хижама кылганда дагы адам кичине улгайып калгандан кийин, 50 жаштан өтүп калгандан кийин, дароо эле хижама кылган ага бир аз кыйын болуп калышы мүмкүн. Анткени анын каны коюлуп, анда кыймыл аракет жок болуп, ошол адам хижама кылганда ага хижаманын таасири, пайдасы бербей калышы мүмкүн. Ал эмне кылыш керек? Хижаманы кылганда ал бир аз биринчи баняга түшүп, парга түшүп, денесин жибитиш керек. Эгерде парга түшө албаса, жок дене массаж кылдырыш керек. Андан кийин хижама кылганда кан жүгүрүп, андан туура өз максатына жетет. فإذا رأى في ابتداء المرض فإن فاته تحريق الطبيعة في ابتداء المرض لعائق. Шейх айтат, эгерде бул табигый жол менен ооруда организмди кыймылдаткыч жанакындай азыктар жок болуп калган болсо, же болсо азык болсо дагы, бирок ал адамдын организми алсыз болсо, ошол себептүү тоскоолдук жаралса, манаа мин залик ау ли да'фил кува. Демек ал адам алсыз, анын күчү алсыз, аз эле күчү бар ал адамдын. Ва адами ихтималиха лил истифраг. Же болбосо тазаланайын десе, тазаланганга анын ошол тазалануу процессин көтөрө албастыгы себеп болсо, ау ли бурудатил фасл. Же болбосо суук климатта, суук заманда, суук климатта ошого туш келип калган болсо, мындайча айтканда күзүндө, мынакей октябрдан баштап мартка чейин ошол учурда болуп калса, ау литафрид вака. Же болбосо ошол оору башталган оорусу, ана кылам, мына кылам, ана дем салдырам, мына каратам деп жүрүп, убактысын өткөрүп салган болсо, демек бул упущение, жанакындай өткөрүп салды. Фаянбаги ан яхдара куллал хадар. Анда бул учурда тазалануу процессине дароо өткөндөн этияттасын. Неге? Ан яф'ала залика фи су'удил марад. Ал экинчи этапка өттү, анын оорусу жанакындай козголуп, көтөрүлүп, анын оорусу күч алып баштаган кездейт. Лианнаху ин фа'ала тахайярат ат-таби'a. Эгерде ошол учурда тазаланып баштаган болсо, анда ошол адамдын организмин табияты өзгөрүп кетет дейт. Себеби дегенде организми кыйын абалга түшүп калат. Ал түшүнбөй калат эмне болуп жатканын. Себеби дегенде ал өзү күрөшүп жатса, дары кире калса түшүнбөй калат. Демек организм күрөшүп жаткан учурда жанакындай күчтүү дарыларды аралаштырбаш керек. Ошондой эле, мисалы, сиз өзүңүз тамак ичип жатсаңыз, анан кийин сизди келип эле бир адам келип эле өзү эле кашы менен тамак берип атса, сиз таң калып каласызбы? Эмне болду? Мен өзүм ичип атам го дегендей организм да таң калат. Жанакындай ага эмнеге тетиги компоненттүү дарылар келип калган. Ал өзү күрөшүп жатат да. Ошол үчүн организмди өзү күрөшкөнгө жол ачып бериңиз. Организм өзү күрөш үчүн, жанакында айттык, азыктар менен жол ачкан жакшыраак. وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بكلية. Ошентип, жанакындай өзүнүн абалынан өтүп кетет. Мисал келтирет буга. ومثاله أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. Сен бир атчанга келдиң дейт, жардам сурап.
Ал атчан өзү жанакындай жоодо душманы менен күрөшүп жатып, ошол менен алек болуп жатат. Эгерде атчан жоодо душман менен күрөшүп жаткан болсо, ошол менен алек болуп жаткан болсо, сен кимден жардам сурап жатасың? Ал сага жардам бергенге дагы, сен кыйкырсаң дагы, сени карап койгонго дагы анын убактысы жок. Ошондой сымал экен. Биздин организм ал жанакы бактериялар менен күрөшүп жаткан кезде биз жанакындай вирус менен күрөшөбүз деп туруп дарылардын баарын сайып салсак, организм ал дарыларга көз салбайт. Фаяшгалуху анху би амрин ахар. Неге? Анткени ал мисалдагы атчан адам ал башка амал менен алек болуп жаткан дейт. Валакиннал важиб фи хадил хал ан юина табиата аля хифзил кува ма амкана. Бул жерде сен организмди чочутпа. Сен аны тим кой дейт. Не кылыш керексиң дейт? Ал организм иммунитет эс алыш керек. Өз күчүн топтош керек. Организм эс алып өз күчүн топтогонго азыктарды колдоныш керек. Ошон үчүн бир адам канча жылдан бери мисал жин оор менен ооруса, же канча жылдан бери сыйкыр менен ооруса, же канча жылдан бери мисалы сахар диабет менен ооруйбу, ар кандай бир катуу ооруга чалдыккан болсо, жанакындай биз аны айтып коебуз хронический болезнь деп коебуз. Ал канча жылдан бери ошол оору менен, дарт менен ооруп жатат. Дароо тазаланганга шашпаңыз. Организмиңиз, иммунитет сиздин ошол тазаланууга ал кабыл албайт. Аны эрте эле, аны процесске киргенден кийин аны дароо эле чыгарып жатасыздар. Мындайча айтканда, кызыңыз 5ке чыкса аны күйөөгө берип жаткандай. Балаңыз 10го чыкса аны үйлөн деп жаткандай. Ал даяр эмес. Мына ошол үчүн биз айтабыз, сиздин организм азыр иммунитет алсыз. Сиз жанакындай дем салдыруудан мурда көбүрөөк тимин ичиш керексиз. Анын зиресин, данын, кристаллхинт ичиш керексиз. Жана көп азык түлүктөрдү колдонуш керексиз. Туура азык түлүктөрдү. Ысык келген өзгөчө эң биринчи орунда бул койдун эти. Себеден койдун эти орто келет. Андан кийин жылкынын эти. Андан кийин орто абалга бул тоокун этине өтөбүз. Кийин дагы тоокун эти кандай, уйун эти кандай да түшүнүп беребиз. Бирок уйун этинен алыс болуңуз. Эмнеге? Себеби дегенде ооруп жаткан учур сиздин организмиңиз өтө катуу иштеп жаткан кез. Уйдун эти дагы организмиңизди катуу иштетип да кыйнап салат. Койдун эти сиздин организмиңизди кичине эс алдырып, эмне? Жанакы койдун эти кирер менен анын белоктору биздин ичегибизге ылайыктуу келет дагы, тез биздин ичегибизге сиңдирет, андан кийин анын белоктору келип туруп бактерияларды жейт. Ошондо организмиңиз вирус менен күрөшкөнгө күч алып, тайм-аут алып, экинчи раундка чыгат. Фаида интахал марат вакафа. Демек, оору токтойт качан гана туура азыктарды колдонсок. Ошол туура азыктар менен колдонгондон кийин кайсы абалда жанакындай көтөрүлгөн, күчтөнгөн абалынан бир аз токтоп туруп, ылдый түшүп баратса, васакана ахаза фи истифрахихи. Ошондо гана тазаланууга өтүш керекпиз. Ошондо гана сенна мекканскийни ичиш керекпиз. Азыр көп адамдар ооруп баштаганда сенна мекканскийни ичет. Ал адам кабыл алган бардык витаминдерин, азыктарын баарын кетип салды, тазалатып. Ошондо гана ахаза фи истифрахихи. Фаиза ахаза фил инхитат кана аула бизалик. Демек, эң жакшы тазалануу оору түшүп баратканда экен. Бул инхитат түшүп баратканда. Мисал келтирелет буга шейх. О мисалу хаза.
Misalul adu idha intahat quwwatuhu wa faraga silahuhu. Misалы senin düşmanın сымал дейт. Егерде düşmanыңдын gücü tügөнсө жана анын курал жарактары түгөнүп калса, курал жарактары токтоп калса, кана ахдуху сахлан. Аны алып коюш, аны жеңип коюш оңой болот дейт. Качан гана сен душманыңдын күчү, курал жарактары түгөнүп калса дейт. Фаида валла ва ахаза фил хараб. Эгерде душманың качып бараткан болсо, артын карабастан, кана асхала ахзан. Аны алып коюш, аны жеңип коюш андан дагы жеңил болот дейт. Демек, душмандын эки түрү бар экен, эки абалы бар экен да, мындай айтканда. Биринчи абалы күчү менен курал түгөнүп баратса, аны алып коюш жакшы, оңой болот. Бирок андан дагы оңой душмандын артын карабай качып баратканда, ошондо артынан барып аны жеңип койгон андан дагы оңой болот, андан дагы жеңил болот дейт. Андыктан өзү күч, кыйынчылык качан дейт? Ва хиддатуху ва шаукатуху иннама хия фи иптидаихи. Анын күчү, анын ийнеси, анын жанакындай катуу соккусу оорунун башталышында гана. Ва хали истифрагихи фахакада дау ва дава сава. Демек, анын күчү башталышында экен. Ошондо биз эhtiyатташ керек экенбиз жанакына тазаланууну. Качан гана күчүнөн тайып, ылдыйлап калганда, ошондо биз ошол моментти, ошол абалды колдонуп туруп, ошондо алыш керекпиз. Жеңиш керекпиз дейт. Андыктан дарт менен дава, дарт менен дары дагы ошондой экен. Дарт дагы дайыма күчтүү боло бербейт. Оору бир убакта жеңилдеп өзүнүн күчүнөн тая баштайт. Ошондо гана биз даваны, мындайча айтканда, дарыны ошондо кошобуз. А бирок дарыны күчү бар кезде кошкон туура эмес. Неге? Ал убакта биз азыкты кош керекпиз. Азыкты унутуп коюп атабыз. Азыр биз чүнүк элдер. Оору келди демек дарыны артынан бериш керек. Жок, дары деген бул жардамчы. Дары деген сиздин жардамчыңыз болот. Качан гана организмиңиз күчүнөн тайып, алсыз болуп турган кезинде, а бирок организмиңиз күчтүү болуп турган кезде, ага эң күчтүү дары, эң күчтүү жардамчы бул азык. Андыктан азыктар бул, азыктар Аллахтын жерден чыгарган натуралдуу, табигый дарылар. А биз колдонуп жаткан жанакындай компоненттүү, ар кандай кошумчалардан түзүлгөн дарылар химиялык жол менен. Бул адамдардын колу менен жасалган дарылар. Билип коюңуздар, Аллахтын жараткан азыктарынан дагы адамдардын кол менен жараткан дарылар өйдө эмес. Аллахтын жараткан, жерден чыгарган, асмандан чүргөн натуралдуу азыктары бул биздин организмге, биздин иммунитетке 100% төп келет. Ал эми натуралдуу жол эмес, химиялык жол менен келген дарылар канчалык кыйын болбосун, канчалык кымбат болбосун, анын пайдасы өтө деле тийбейт. Неге? Анткени эки нерсе. Ар нерсени билебиз. Өзү оригинал деген бар, андан кийин жазалма, самопал деген бар. Химиялык жол менен жасалган дарылардын бардыгы адамдын организмине самопал болуп эсептелет. А бирок оригиналдуу бир гана дарылар бул Аллахтын жараткан азыктары. Ошол үчүн глюкозаны натуралдуу жол менен алгыла. Арбуздан алгыла, алмадан алгыла, ширелеринен. Мына, а биз даяр сахардан, химиялык жол менен жасалган сахардан глюкоза албайлык. Неге? Бир жериңди пайда берсе, экинчи жериңди кыйнап, жоготуп, ошого зыяндык берет. Бөйрөккө зыяндык, боорго зыяндык, жүрөккө зыяндык. Айтор,
өткө зыяндык бүт жерлерге зыяндарын тебет. Бир жагын айыктырат, экинчи жагын дартка айландырат. Ошон үчүн келиңиздер, туура дарыланалы. Эң сабакта биз адал жол менен дарыланып өтөбүз, арам жол менен дарылануда шыпа жок деген. Андыктан келиңиздер, адал жол менен дарыланганга умтулуп, туура жол менен дарыланалы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.